Урматтуу Баткен соғышынын ардагерлери, мына бүгүнкү келген коноктор. Минуталык тыныгуу жарыялайбыз. Куттуктоо үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси Исмаилов Уларбек Табалдиевичке сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен согушунун ардагерлери жана Баткен согушунда каза болгон, курман болгон жоокерлердин жакындары. Сиздерди Кыргыз Республикасынын бүтүндүгүн жана эгемендүүлүгүн коргоп, мамлекетибиздин түштүк аймагына кирип келген эл аралык террорчуларды жана экстремисттерди жок кылууда курман болгон жоокерлердин жаркын элесине арналган, ошондой эле Баткен согушунун аякташына 23 жылдык эскерүү аземи менен Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсаттар Токтогулович Сыргабаевдин атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Урматтуу Баткен согушунун ардагерлери, мына биз жыл сайын бул майрамды белгилеп келебиз. В горах Кыргызстана стрельба зазвучала, бандиты с оружием зашли с перевала. Баткен погрузился в военный конфликт, бойцы на защиту поднялись все вмиг. Юля, спасибо вам большое. Поздравляю от души, от Советского Федерации. Уважаемые ребята, мы с вами прошли уже как не один год, и не один год, не один день друг друга знаем. Спасибо вам огромное за ту отвагу, за ваш подвиг, который вы совершили. И на вашем показании, на ваших подвигах, ребята, которые защищали и в прошлом году Баткеновскую границу. Вы служите символом отваги, символом братства и силы единства. Мы даже можем, как говорится, голыми руками брать врага, пока у нас есть сила, единство и братство. Вас сильно уважаю и, как говорится, служу Отечеству на вашем примере. Низкий вам поклон, ваш депутат.